Саламатсыздарбы ардактуу замандаштар, кымбаттуу кыргызстандыктар, амансыздарбы? Кыргызстан YouTube каналы сиздерге дагы бир пайдалуу чыгарылышты жасоонун алдында турат. Кыргыз унаа курулуш көрүп жатасыздар. Мындан 1 жыл алдын ачылган Кыргыз унаа курулушу буга чейин кичигестерди жана башка аппарат жабдыктарын чыгарып жаткан болсо, 2021 жылдын жай айларына карата лифт, брондолгон эшиктерди, гидровой турбина жана электроавтобустарды чыгып, эл алдына алып чыгарып турган учуру. Биз дагы бул самалыктан артта калбай, бүгүн жамаатыбыз менен келип калдык. Азыр сиздерге мына ушул Кыргыз унаа курулуштун ичинде кандай ачылыш, кандай жаңылыктар болуп жаткандыгын болушунча аракет кылып чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Жүрүңүздөрчү. Ичкери киреличи. Кыргыз унаа курулуш. Өзүбүздүн өндүрүүчүлөр канча дагы. Бисмилла. Акырын кирип барабыз. Жана айткандай, сиздерге 2021 жылдын жай айларына карата Кыргыз унаа курулуш компаниясы уже тетиге сиздер көрүп жаткандай жеңил жүк ташуу унааларды чыгарып баштады. Көрдүңүздөрбү? Бул сиздер көрүп турган унаалардын тетиги көк светтери булар бензиновый жүк ташуу унаалар, ал эми ак светтегилери булар дизелевый жүк ташуу унаалар экен кысасы. Мен бир катар сиздерге билишимче, алым жетинче алыр айтып түшүндүрүп берем. Жүрүңүзөрчү ал жерде. Тетиги жерде книжкасы дагы бар экен. Былтыр пандемия мезгилинде билесиздер, тетиги скорый медицинский помощь машинасын дагы Кыргыз унаа курулуш компаниясы чыгарган болчу. Бул да мына ушул жерде. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Амансыздарбы? Зор кылыпсыздар го? Кыргызстанда уже машинелер чыгып баштады, да? Колуңуздарга береке берсин. Зор кылыптыр. Кана келеличи. Таксыр кандайсыз? Не машина бул, аты эмне? Аты Койлек. Койлек. Сборка кылып атасыздар ошол жерден. Зорго бул бензинби, дизельби? Бул дизель, наркы бензин. Дизель. Объем канча экен? 2-3 турбина. 2-3 турбинабы? Ой, бу кыргыздар, туугандар, эми баса бересиздер да, мына ушу чөптү салып турупчу. Тетиги түптөрүн көрүп жатасыздарбы? Бул узунураак, наркыга караганда. Наркыга узунураак. Бул ошондо дизель же? Дизель. Дизель экен, туугандар. Келиңиздер, биз ичин көрсөтөм сиздерге. Свежий пробег, туугандар. Сиздер базардан бүт эле пробеги барларды көрөсүздөрбү? Бул жерде пробеги жок. Кана жандырыңызчы, таксыр. Тетиги пробегтерди көрүп атасыздарбы? Зор экен ичинде. Кондиционер бар экен. Электропакет экен. Турба бар экен, а? Мультирул. Мультирул. Ой, бу мына ролду караңыздар, Көрдүңүздөрбү? Эми Lexus Pexus минбей, өзүбүздүн Кыргыз унаадан чыккан мына жүк ташкан унааларды коркпой нетпей минип тойлорго бара бересиздер, а? Панорама коюп беребиз. Панорама, ана сага. Көрдүңүздөрбү? Бисмилла. Зор экен. Ала, колуңузга береке берсин. Машинелер чыга берсин. Ийгилик ишиңиздерге. Зор кылыпсыздар. Жүрүңүздөрчү. Жана айткандай, сиздерге Кыргыз унаа курулуш компаниясы лифттерди, брондолгон эшиктерди, гидровой турбина жана мына ушул сиздер көрүп жаткан электроавтобустарды чыгарып жатат. Мына жаңы эле сборка болуп жатат бул жерде. Кабинаны коюп коюштур, артыны эми чогултуп жатышат экен. Көрдүңүздөрбү? Өзүбүздөн дагы чыкса болобу экен. Аракет кылсак болот. Тетиги артындагы болгондорун көрүп жатасыздар. Рессорлор коюлуптур. Эми биздикилер основной эле ушу. Рессору бар экен, жүк ташый экен, ошону карайбыз да. Туурабы? Жакшы. Ой, запчастар ham бар экен, туугандар. Запчастар бар экен, бак бар экен, рессорлор, мына вентилятор, болуш солут. Кыргыз унаа курулуш ишканасынан чыккан унаалардын бүт баарынын запчасы дагы кыскасы бар. Коркпой мине бересиздер, эмичи? Мына караңыздар. Кабинасы койла эле экен. Бир көрсөтүп коеюн силерге муну дагы. Жылтырайт го? Жазуусунда көрсөтүп коеюн, түшүнбөдүм, кытайский жазуу экен. Түшүнгөндөр болсо комментарийге жазып койгула, сөзсүз. Биз дагы түшүнүп алайлы. Азыр маек берүүчү адам бир аз зайынт болуп, бош болгонуна байланыштуу өзүбүз колубуздан келишинче чалып берип атабыз.
Мына ошол жабдыктар коюлат. Тетиги жеңил жүк ташуучу унааларга, портерлерге мындайча айтканда коюлат. Аты коюлу эле экен азырынча. Атын сурасак, мына ушинтип айтышты. Көрдүңүздөрбү? Мына тетигинде кылып чогулуп жатышат. Жогорудан коюп, мындай кылып сборка кылышып, өзүбүздөн ата мекенди көндүрүш. Эми канча миң доллар болсо дагы алган болсок, өзүбүздүн өлкөбүзгө значит пайдалы тийип атат деген болот. Болондордун тип, жогорудан асып туруп, алып келип туруп коюшат экен. Жаңы эле коюптур мынаны. Атырып, антарып туруп, сборка кыла беришет экен. Мынакей. Туруп алып, мынаны жерден сборка кыла берет. Лифтке барайынчы, жүрүңүздөр. Assalamu alaikum. Лифт. Сонунго лифт, а? Өзүнүздөн чыксадан болот экен го? Зор кылыпсыздар. 5 шумный. Бул азыр адам ташуучу лифт. Пассажирский лифт. Буюрса грузовойда чыгарасыздар. Грузовой чыккан уже. Уже чыккан. Чыккан, просто заявкаларын жерге келип атат. Уже где-то 15 күн ичинде грузовой чыгат, стерильный чыгып баштайт. Алла чыгып баштайт. Лифти көрдүңүздөрбү? 5 шумный лифт. Өзүбүздүн Кыргыз унаа курулуш ишканасынан чыгып жатат. Ош шаарындагы мындан ачылышына эч канча болгон жок. Уже 1 жылдын ичинде канча деген тетиктерди чыгарып жатышат. Ичини көрдүңүздөрбү? Бүт бардыгы лифт экен. Жогорку тарабы. Кандай дейсиз? Управление. Основное ушул. 10 этажы. Бул пока Бишкектен заказ болгон. Бомго. 10 этаж. Ошого жараша могу полный чыккан. Все по требованиям. Именно покупатель ушундай требование келип, 3D потолок ушундай бүт требование болду, бул жагычы. Заказной чыгарыптыр демек муну. Ойбо. Каалоочулар келсе, лифт заказ беребиз деген болсо, өздөрүнүн требованиясын чыгарып бересиз. Сиз өзүңүз тааныштырып берсеңиз? Назар Пайгасов, иштейм. Машалла. Колуңузга береке берсин. Ишиңиздерге ийгилик. Көрдүңүздөрбү? Лифт. Жана айткандай, Кыргыз унаа курулуш ишканасы лифттерди чыгарып, уже Бишкекке жөнөтүп жатат. Грузовойду чыгарышкан уже буга чейин. Бул лифттин тетиктери экен. Тетиги көрүп жаткандарыңыз бул сборкалар экен. Трактордан чыгарып коюшкан окшойт, кабинасы турат. Секин көрөлүчү. Ичи аябай экен кыскасы. Кайсы нерсе кайсы жерде турганын билбейт экенсиң. Тетиги аппараттарды көрдүңүздөрбү? Кока дейт. Бул роботтар окшойт, сварка кылып бере турган, кесип бере турган. Жакшы түшүнө бербедим, кыскасы электронный экен. Бая эстерсик эмес. Айткан размериңде айткандай кылып кесип бере турган аппараттар экен кыскасы. Туугандар, мына жана сиздерге айткан электроавтобустар көрдүңүздөрбү? Сырткы уже 70% чогулуп, балондору коюлуп, ролдору коюлуп бүтүп калыптыр. Ички жасалгалары, дизайн жасалгалары калыптыр. Ичини бир чалдырып коеюн сиздерге. Өлсө өлүгү артык. Кытайдан келген автобустардан эки ямага түшкөндө адамды да төгүп кое турган автобустар жүрбөйбү? Ага караганда Кудай буйрса, иштелип чыгып калса, өзүбүздүн автобустар. Көрдүңүздөрбү? Охо. Сваркаларынан зор кылышыптыр. Тачит этип бүт барынчы. Жогорку тараптарына чейин бүт бары темир экен. Жакшы, өнүгө берсин Кыргызстаныбыз. Объему канча экенин билбедим муну. Мына жакта жана сиздерге айткан брон эшиктери бар. Жүрүңүздөрчү, брон эшикти көрөлүчү. Украина, Россиядан брон эшиктер келет эле, алардан ачса, бирок кем эмес брон эшиктер экен, жана кирип көрүп чыктык эле. Аталган брон эшиктердин жыгачтарын өзүбүздүн эле инсандарыбыз, агаларыбыз ушул жерден краскалап, печкеге салып, кесүүсүн кесип, мындай кылып ушул жерде даяр кылышат экен. Тетиги чекелериндеги амналичкалар дагы бар экен, жогору ылдыйы. Бул эшиктин сырткы жыгач фасону. Буну краскалайт, аз көрөсүздөр. Тетиги эшиктерди көрдүңүздөрбү? Туугандар, өзүбүздүн эле Кыргызстандан чыгып жаткан эшиктер. Бизде деле өндүрүш жасса болот экен го.
Шакенин арагынан башка эчтеке чыкпайт эле. Мынакей көрдүңүздөрбү? Аракет кылды. Берди. Эшиктер. Зор экен эшиктер. Двойной. Бул жагын көрсөтөйүн силерге. Ылдыйында, жогорусунда, ортосунда эшиктер сөз жок экен. Вообще oro эшик, бурун эшиктер. Силерге айткан жанакы жыгач фасону мындай кылып, краскалашып, коричневый богатый цветте кылып, пешкесине соусын салып, тургатып чыгарышат экен. Күлүштөрү мындай. Бисмилла деп ачып кире бересиздер. Ана, күлүштөрүчү. Ошондо двойной окулат экен, а? Двойной. Сөз жок туугандар. Кармасаң эле уже колуңа жагат экен. Пока эшиктин сенасын билбейбиз. Бул жерде чыккан жабдыктардын сенасы канча болот, аны билбейбиз. Аны ишкананын жамааты дагы айткан жок. Кудай буйрса жакында чыгып калат. Эшиктерди тизип коюптур. Алыңыздар. Заказ берсеңиздер деле, көбүрөөк мисалы бийик имараттарды курган, дом курган биздин ишкер агалары заказ берсе, аларга деле чыгарып берет. Эшиктер кыскасы ушундай. Сон мына. Ичине кирсең, настроениең көтөрүлүп, сүйүнүп чыгат экенсиң. Чыкканда эле анан 7-этаж кайра настроениең түшүрүп коет да. Тиңдейсиң анан. Мынакей. Кара түсү дагы бар экен. Бул пока. Бүтүп жетет экен. Этилеле экен ичи. Даяр экен. Бул башкачараак фасон экен эшиктин. Бул дагы двойной экен бирок. Двойной экен. Ичи фасондору. Тетиги тараптарда ар кандай тетиктерди жасап, паяктап чыгышат экен. Көбүнчөсү аял кишилер иштешет, бул жерде отуруп, жеңил иш. Азыр иш бүткөн убакыт болгон үчүн эч ким жок экен. Лампалар көрөт, күнүгө. Айтам бир дагы. Лампалардын түрү бар экен. Зор. Önünüzler İçkeride, tetiği жерде test қалардың жетекшісі Атақұл Жалилев берісін алып барып жатады, ал жаққа азыр кірбей тұрады, мысалы кірбейбіз. Ешіктерді ушул жерде жасайды екен мынандағылар. Эйтик эшиктер. Сваркадан чыгып атат. Өздөпчү. Эмнеси бар экен? Футболлар бар экен. Мында эмнеси кылып жасашат экен эмнеси? Эчке. Этик аппараттар эмне кылат билбедим. Аны сураш керек. Ассалому алейкум. Кандайсыз? Эшик сиздин колуңуздан чыгат экен да? Аналитикалары. Кесип чыгарып бересиз. Фасон сиз чыгарасыз мына гүлдөрүнү. Мындай кылып. Көрдүңүздөрбү? Өзүбүздүн эле инсандарыбыз эшиктин тышкы фасонуну ушул жерде жасап, кесип, тазалап, краскага жөнөтөт экен. Сон. Ишиңизге ийгилик. Мынакей. Жасап тизип коюптур. Kete öğret. Demir tezekleri razmerinde olup kesedik aparatta. Neyse işte kesmenin ortasları. Kesti. Zor eken ya. İçi zor eken. Üzerinde iyi peletken. Aytkan razmerinde olup, gündü olup, başka olup. No, neyse eken. Bu su çırakken. Bul aparattan
Мына сіздер көріп тұрған аппараттан мынау тетіктер шығады екен. Бардығыны ушул аппарат шығарып береді екен. Зор. Комментарийге жазып тұрыңыздар. Өзүбүздүн ишкерлерди аз да болсо жакшы сөзүбүз менен колдоп турсак, бул да болсо аларга дем күч берет деген ишеничтебиз. Сіздер көріп тұрған бұл жабдықтарды, тетіктерді мына бұл аппарат шығарып береді екен. Шул жерге. Жақсы. Бұл жақта дагы бирөө бар эле. Тетігі. Мына сіздер көріп тұрған аппарат, жабдық, бүт баары электрони, ачылганда айткан Германиядан, Европадан, Япониядан келген тетиктер бүт баары депчи. Кума 3000 дейт. Мына мындай шайбаларды чыгарып берет экен. Бизде Кудай буйрса көп нерсе чыгат. Шайбалар чыгат. Мынакей. Кыргыз уна курулуш. Тетиги жака барабыз. Гидровой турбина кичигесиздер дагы Кыргыз уна курулуш ишканасы чыгарып жаткан. Ана азыр анда чагылдырып беребиз. Анасы не болду? Мынакей. Жана чыккан шайбаларды мында болуп кайда өздөрү иштетет экен. Зор. Так. Bunu aylantıp kete verir. Zağı. Çiğesi. Ondan çık kete. Yaxşı. Son. Ve kandaysızlar. Tızlar mı? Ola mınağız ne? Anda oldu? He. Turbina da. Turbina. Çıkıp başladı. Ne kızmat attırады, айтыңызшы. Bu hazır buna robotçu kalışıyorduk var. Aha. Ona oldu ошо бул ошонун ичине кирет дагы. Ал жактан суу келет. Кирип, мындан ичинен айланганда мындан айланды. Урат тең буну, Мында айланганда бияктан мынау азыр качып да, өзүнө багып койгондо узун коюлуп туруп, генераторду айландырганда ток чыгарат. Аранан ток чыгат. Бул ошондо мини-кес. Мини-кес да. Зор. Колуңуздарга береке берсин. Уктуңуздарбы? Авам сиздерге бардыгын аккуратно түшүндүрүп берди. Тетигинен суу айланат, андан суу айланып туруп буга келип урат. Бул айланганда ар жагынан ток чыгарып берет дейт. Өзүбүздүн эле Кыргыз уна ишканасында чыгып жатат булар дагы. Ишиңиздерге ийгилик ага. Майлы. Аппараттар көп экен. Өздөрчө Тугандар ушундай, Кыргыз уна ишканасы. Азыр сиздерге тетиги жактан уналарды чагылдырып, андан ары чыгып кетебиз. Биз негизги бөлүгүнө кетип жатабыз. Кыргыз уна ишканасынын бул негизги бөлүгү. Уналар чыгып, мына ушул жерден тизилип, эл алдына чыгат. Тетиги уналарды көрүп атасыздарбы? Лайктардан басыңыздар, комментарийге жазыңыздар. Кыргыз уна ишканасы өркүндө өсө берсин. Мына канча тонна көтөрөт эле? 1 тонна. Дизель. Бензин. Көгү бензин экен, 1 тонна экен. Китебинде 1 тонна экен. Мунусу? Бул 1,5 тонна бензин. 2-3 турбина. Мунуңуз 1,5. 1,5 бензин экен. Турбина бар екен экөөндө тең. Зор турбай бар. Алдыңкы бөлүгү туугандар. Жакынкы күндөрү Кудай буйрса мындан да минип калабыз. Бүгүнкү чыгарылышыбыз ушундай. Биз сиздерге Кыргыз уна ишканасынын кандай иш алып барып жаткандыгын чагылдырып бергенге аракет кылдык. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Биздин канал дагында болсо элге кызмат кыла бермекчи. Кыргыз уна ишканасы өркүндө өсө берсин, жамаатына, иштеп жаткан инсандарга бардыгына ийгилик каалайбыз. Албетте, классты басып, комментарий жазууну унутпайбыз туугандар. Амандыкта жолугушканча.